Атайын бир дары ичип, витамин ичип, же болбосо тамчы тамызып, же атайын бир чөптүн тамырын кайнатып ичиш дегендей андан нерсе жок. Кадимкидей жашоо образы, туура тамактануу, туура жашоо образын алып жүрүү жетиштүү негизи. Симптомдор болгондо кайрылуу же болбосо өзгөчө көрүүнүн олуттуу проблемалар негизи 40 жаштан кийин күчөйт. 40 жаштан кийин негизи жыл сайын көрүнүп туруу, анан балдарды, мектеп окуучулары минустар башталганда, астигматизм башталганда алысты көрө албагандыгы, бул деген түздөн түз бир эле ошол окуу процессине же информацияны алуу процессине гана таасир этпейт балага, анын ички дүйнөсүнө да таасир этиши мүмкүн. Алысты көрө албагандыгынан кандайдыр бир психологиялык оор абал да келиши мүмкүн. Ошондуктан атын эле бул жагынан ушар болуш керек, анан кайрылыш керек. Бир гана жолу специалист менен чечип, кандай абал экенлигин билип, ошол баласы, ата энеси ошол дарыгер менен бирге бир багытта жакшы кылганга аракет болуш керек. Эгерде көздөн проблема болсо, минус плюс астигматизм же кичинесинен проблема болсо, анда жыл сайын көрүнүп турган эң жакшы. Ал эми эч кандай көздөн эч көрүүсү дайыма жакшы болуп келген, көз айнекке эч качан муктаж болгон эмес, дарыланган эмес, операция болгон эмес. Анда жок дегенде 40 жаштан кийин жыл сайын көрүнүп туруу сунушталат.